Чаткалда 30 жаштагы киши 38 жаштагы адамды бир нече ирет атып жиберген. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда окуя 7-июль күнү саат 14:30 чамасында болгон. Жаракат алган киши Чаткал райондук ооруканасына жаткырылган. Милиция жерине барганда бир дана ок жана гильзалар табылган. Мындан сырткары шектүү куралды өз ыктыяры менен ыкчам тергөө тобуна өткөрүп берген. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 37 жана 122 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, 30 жаштагы шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Эл аралык банги синдикатынын мүчөсү 2001 жылы туулган жаран 6 килограмм бангизат менен кармалды. Бул тууралуу ИИМдин бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү кызматынан билдиришти. Аталган кызмат УКМК менен биргеликте атайын психотроптук зат медофронду жүгүртүү каналын жабуу боюнча операция жүргүзгөн. Эл аралык банги синдикатынын активдүү мүчөсү 2001 жылы туулган жаранга таандык Субар үлгүсүндөгү унааны тинтүү учурунда анын арткы орундугунан салмагы 6 килограмм 111 граммды түзгөн 24 дана ак түстөгү кристалдык зат табылган. Экспертизанын жыйынтыгында жогоруда алынган заттар мефадрон психотроптук зат экендиги аныкталган. Бул факты боюнча ИИМдин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөөнүн жүрүшүндө кармалган жаран эл аралык банги синдикатынын активдүү мүчөсү экендиги аныкталган. Ал узак убакыт бою бангизаттарды өзгөчө ири партияларын Борбор Азиядагы ташуу жана жөнөтүү операцияларын жүргүзүп келген. Бул банги синдикатынын катышуучулары бангизатты интернет аркылуу сатып жүрүшкөн. Кызматтын маалыматы боюнча колго түшкөн бангизаттын жалпы баасы 33 миллион сомду түзмөк. Күч түзүмдөрүнүн аракетинин натыйжасында өлкө аймагында мефадрон психотроптук затынын 42 миңден ашык дозасын жайылтууга бөгөт коюлду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев баланы энесинин атына каттоого каршы экендигин билдирди. Ал бул тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Мачествого жол жок, аны ким кабыл алган болсо, өзү жокко чыгарсын. Бул менин жарандык позициям, деди ал. Буга чейин Кыргызстанда бул маселенин айланасында ызы чуу чыккан. 2-июлда кыргызстандык активист Алтын Капалова Конституциялык сот балдар 16 жашка чыккандан кийин паспортуна атасынын ысымынын ордуна энесинин атын жаздырууга укуктуу деген чечимди чыгарганын билдирген. Бул маселе боюнча ал көптөн бери соттошуп келе жаткан активисттин арызын жогорку сот үстүбүздөгү жылдын февраль айында кароо үчүн кабыл алган. Эми жашы жеткен бардык балдар апасынын атына катталса болот. Менин 16 жаштагы уулум Капалов Данияр Алтыновичти куттуктайм. Ал жакында паспорт алып, атасынын ысымынын ордуна менин атымды жаздыра алат, деп жазган ал. Ошондой эле учурда социалдык тармакта балага энесинин атын берүүнү туура көрбөй жаткандар талкууга алып жатат. Бул улуттук каада салттарга каршы келерин билдирип жатышат. Ошондой эле мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов менен муфтият дагы баланын энесинин атына каттоого каршы экендигин билдиришкен. Кыргызстандын калкынын реалдуу акчалай кирешесинин көлөмү 2022 жылы 559,2 миллиард сомду түзүп, анда мурдагы жылга салыштырмалуу 3,2%га өскөн. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Өткөн жылы калктын киши башына алгандагы реалдуу орточо акчалай кирешеси айына 7,996 сомду түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 5,5%га көбөйгөн. 2022 жылы милдеттүү төлөмдөр жана төгүмдөрдү кармап калгандан кийин калктын киши башына бөлүнгөн орточо акчалай кирешеси жалпысынан республика боюнча айына 7,948 сомду түздү жана 2021 жылга салыштырмалуу 19,6%га өстү, деп жазылат маалыматта. Кыргызстан Индиянын экспорттук жана импорттук банкынан $200 миллион кредит алары күтүлүүдө. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Кыргыз делегациясы Нью-Дели шаарына барып, аталган банктын жана тышкы иштер министринин өкүлдөрү менен консультацияларды жүргүзүшкөн. Эки тараптын кызматташуунун актуалдуу маселелери Кыргыз жана Индия өкмөттөрүнүн ортосундагы долбоорлор талкууланды. Анын ичинде Индиянын экспорттук импорттук банкынан $200 миллион өлчөмүндө күтүлүп жаткан
кредит линия жана тез таасир берүүчү долбоорлорду ишке ашыруу үчүн гранттык жардам боюнча пикир алмашуу болду деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары инвестиция, медицина жана билим берүү тарамагындагы өз ара кызматташууга, соода экономикалык багытындагы маселелерге өзгөчө көңүл бурулган. Өз кезегинде Индия тарап эки тараптуу мамилелердин деңгээлин жогору баалап, Кыргызстанда түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даярдыгын билдиришкен. Чүй облусундагы сууга чөккөн 3 адам изделүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 4-июлда Чүй районунун Жаңы Турмуш айылында Чоң Чүй каналына 20 жаштагы жигит чөгүп кеткен. 9-июлда жеринде издөө иштери улантууда. 11 куткаруучу тартылган, бирок натыйжа болгон эмес. Ошондой эле 6-июлда Чоң Чүй каналына 66 жаштагы жаран дагы чөгүп кеткен. 9-июл күнү жеринде издөө ишин улантууда. 2 куткаруучу тартылган, анда дагы натыйжа болгон эмес. Мындан сырткары 6-июлда Аламүдүн районунун Октябрь айылында Атбашы каналына 29 жаштагы жаран түшүп кеткен. Издөө иштери жүргүзүлүүдө, жеринде 7 куткаруучу иштеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 3 адамды тең издөө иштери бүгүн 10-июлда уланууда. Кыргызстандын аймагында 1-июлдан 7-июлга чейинки аралыкта 21.036 жол бузуу эрежеси катталган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Анын ичинде 245 айдоочу тиешелүү документи жок рулга отургандыгы аныкталган. Андан сырткары мас абалында автоунаа башкаруу 191, автоунаанын терезесин караңгылатуу 39, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эрежеси 1013, транспорт каражаттарынын эксплуатация эрежелерин бузуу 4431, авто ээн баштык 9, белгиленген ылдамдыктан ашуу 4011, жалган мамлекеттик номер менен унаа айдоо 3, ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1539 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короого жайына киргизилген. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочулардан жол кыймылынын коопсуздугун эрежелерин так сактоону эскертет.